Саламатсыңарбы? Физика предметинен бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы электромагниттик толкундар. Каралуучу суроолор. Биринчи, электромагниттик толкундарды алуу. Экинчи, Герц тажрыйбасы. Үчүнчү, Попов тарабынан радиотелеграфтык байланыштын ишке ашышы. Сабактын максаттары. Бүгүнкү сабакта Максвеллдин теориясы, электромагниттик толкундардын пайда болушу, ачык термелүү контуру жөнүндө билесиңер. Максвеллдин теориясынын эксперименталдык далилденишин Герцтин жана Поповдун тажрыйбаларынын негизинде түшүнөсүңөр. Электромагниттик толкундардын илимий техникалык изилдөөлөрдө турмушта өтө кеңири пайдаланылышына жана радио телебайланыштардын маанисине баа бересиңер. Дүйнө таанымыңар калыптанат, чыгармачылык жөндөмүңөр эмгектешүү жана эрктүүлүк сапаттарыңар артат. Сабакты баштаардын алдында төмөнкү маалымат менен бөлүшүүнү туура деп чечтим. Дүйнөлүк желе маанисиндеги интернеттин пайда болуу тарыхы 20-кылымдын экинчи жарымына барып такалат. Дүйнөдөгү эң бат жайылган жана эң оперативдүү маалымат булагына айланды. Бүгүнкү күндө Жер планетасынын 4 миллиардтан ашуун жашоочулары интернет кызматын пайдаланат. Алардын 2,4 миллиарды уюлдук телефон аркылуу интернетке туташкан. Интернет пайда болгон күндөн тартып 5 жыл ичинде 50 миллион адам колдонгон. Мындай аудиторияга жетүү үчүн телефонго 75 жыл, радиого 38 жыл, телевидениеге 13 жыл убакыт керек болгон. Кыргызстанга интернет 1995 жылдан тартып келе баштаган. Статистикага караганда, Кыргызстанда 3,49 миллиондон ашуун интернет колдонуучулар бар. Алардын 40%-ын 10-20 жаштагылар, 35%-ын 20-30 жаштагылар, 16%-ын 30-40 жаштагылар түзөт. Анда эмесе сабагыбыздын биринчи суроосуна токтолобуз. Биз буга чейинки өтүлгөн темалардан электр жана магнит талааларынын тыгыз байланышта болгондугун билгенбиз. Ошондой эле өзгөрмө магнит талаасы өзүнүн айланасында өзгөрмө куюндуу электр талаасын пайда кыларын жана бул электр талаасы магнит талаасы жок жашабай тургандыгын караганбыз. Электр жана магнит талааларынын байланышын изилдеп, англиялык физик Джеймс Клерк Максвелл электромагниттик талаанын теориясын түзгөн. Бул теориясында ал эки постулатты сунуш кылган жана ошол постулаттарга таянган. Биринчи постулаты. Өзгөрмө куюндуу магнит талаасы өзүн курчап турган мейкиндикте өзгөрмө куюндуу электр талаасын түзөт. Экинчи. Өзгөрмө куюндуу электр талаасы болсо, өзүн курчап турган мейкиндикте өзгөрмө куюндуу магнит талаасын түзөт. Ушул эки постулаттын негизинде мейкиндиктин кандайдыр бир бөлүгүндө өзгөрмө куюндуу магнит жана өзгөрмө куюндуу электр талаалары бирин бири түзүү процесси жүрөт. Демек, бул процесстин натыйжасында электромагниттик термелүүлөр пайда болот. Ал эми электромагниттик термелүүлөр мейкиндикте таралат. Электромагниттик термелүүлөрдүн мейкиндикте таралышы электромагниттик толкундарды берет. Электромагниттик толкунду сүрөттө көрсөтүлгөндөй сүрөттөгө болот. Башкача айтканда, толкун мейкиндиктин бир бөлүгүндө белгилүү бир V ылдамдыгы менен таралат. Толкун таралган учурда толкундун ар бир чекитинде электр жана магнит талаалары мезгилдүү өзгөрөт. Электр жана магнит талааларынын мезгилдүү өзгөрүшүн электр талаасынын чыңалыш векторунун жана магнит талаасынын индукция векторлорунун термелүүсүндө кароо максатка ылайыктуу.
Сүрөттөн көрүп тургандай, электр талаасынын чыңалыш векторунун термелүүсүн биз кызыл түс менен берип атабыз. Ал эми көк түс менен магниттик индукция векторунун термелүүсүн көрсөтүп турабыз. Булар бирин бири түзүп, термелүү таралып, мейкиндикте толкун пайда болду. Электромагниттик толкундун ылдамдыгынын багытына ар дайым перпендикулярдуу болгон тегиздикте чыңалыш вектору жана индукция вектору термелүү пайда болушат. Ошондой эле Максвелл электромагниттик толкундун таралуу ылдамдыгынын чөйрөнүн касиеттеринен көз каранды экендигин ушул формуланын жардамында далилдеп көрсөткөн. Башкача айтканда, V барабар S бөлүнгөн эпсилон көбөйтүлгөн мю. Мында V электромагниттик толкундун таралуу ылдамдыгы, S жарыктын вакуумдагы таралуу ылдамдыгы, эпсилон жарык таралган чөйрөнүн диэлектрдик өткөрүмдүүлүгү, ал эми мю чөйрөнүн магниттик өткөрүмдүүлүгү. Башкача айтканда, вакуумдан башка ар кандай чөйрөдө таралганда электромагниттик толкундун таралуу ылдамдыгы жарыктын вакуумдагы таралуу ылдамдыгынан кичине болорлугун далилдеген. Өзү түзгөн теориянын негизинде Максвелл табиятта электромагниттик толкундар жашайт жана электромагниттик толкундардын вакуумдагы таралуу ылдамдыгы жарыктын вакуумдагы таралуу ылдамдыгына, башкача айтканда, С барабар 300 000 км/секунда болот деген тыянакка келген. Электромагниттик термелүүлөр пайда болуучу түзүлүш бул термелүү контуру деп аталат. Термелүү контуру биз көрүп тургандай индуктивдүү катушкасынан жана конденсатордон турган түзүлүш. Ушул термелүү контурунда электр талаасынын энергиясы магнит талаасынын энергиясына же кайра тескерисинче магнит талаасынын энергиясы электр энергиясына айланып турат. Башкача айтканда, электромагниттик термелүүлөр пайда болот. Жана бул туюк термелүү контуру деп аталат. Туюк термелүү контурунда алынган электромагниттик толкундардын интенсивдүүлүгү абдан кичине болгон. Башкача айтканда, электр жана магнит талааларынын энергияларынын бир аз гана бөлүгү толкунга айланган. Физика илиминин алдында электромагниттик толкундардын интенсивдүүлүгүн жогорулатуу маселеси турган. Бул маселени чечүүдө окумуштуулар электромагниттик термелүүлөрдү туюк контурда эмес, ачык термелүү контурунда алсак кандай болот деген суроону коюп төмөнкүдөй элестетишкен. Башкача айтканда, конденсатордун обкладкаларын бири-биринен алыстатып жана төмөнкүдөй ачык термелүү контурларын түзүшкөн. Ачык термелүү контурунда алынган электромагниттик толкундардын интенсивдүүлүгү деле жетишерлик чоң болгон эмес жана практикалык жактан пайдаланууга мүмкүн болгон эмес. Ушул маселелерди чечүүдө биринчилерден болуп немец физиги Генрих Рудольф Герц өзүнүн тажрыйбаларын жүргүзүп, эксперименталдык жол менен электромагниттик толкундарды алган. Герц электромагниттик толкундарды алууда Герцтин вибратору деп аталган эң жөнөкөй приборду ойлоп тапкан. Бул прибор, Герцтин вибратору, эки жез зымынан турат. Жез зымынын бир жак учтарына учкун аралыгындай аралыкта жайгаштырылгандагы латунь шариктери кийгизилген. Жана экинчи учуна цинктен жасалган сфералар кийгизилип коюлган. Ошол вибраторго индуктивдүү катушкасы аркылуу чоң чыңалуу берген учурда
шариктердин ортосунда учкун пайда болгон. Пайда болгон электромагниттик толкундарды тутуу үчүн Герц экинчи түзүлүштө резонаторду пайдаланган. Эч кандай биринчи чынжырга байланышы жок. Резонатор бул жез сымынан турган алкак жана анын учтарында дагы латунь шариктери кийгизилип, ортосу учкун аралыгындай аралык менен бөлүнгөн. Ошондой эле бул алкактан жасалган резонатордун ордуна тик бурчтук формасындагы рамкадан жасалган резонаторду дагы пайдаланып, бир нече тажрыйбаларын жасаган. Ушул жүргүзгөн тажрыйбалардын натыйжасында Герц эгер генератордо жогорку жыштыктагы термелүүлөр болсо, анда резонатордун разряддык кулачында 3 метр аралыктан да кичине учкун чыгып турарын көргөн. Ошентип экинчи чынжырдагы учкун биринчи чынжыр менен эч кандай тийишүү жок учурда пайда болгон. Герц генератор менен кабылдагычтын өз ара ар кандай абалдарында көп тажрыйбаларды жасап көрүп, чектүү ылдамдык менен таралуучу электромагниттик толкундардын бар экендиги тууралуу жыйынтыкка келген. Өз тажрыйбаларына таянып, Герц төмөнкү корутундуларга келген. Биринчи, Максвелл толкундары синхрондуу. Радио толкундардын таралуу ылдамдыгы жарыктын ылдамдыгына барабар деген Максвелл теориясынын тууралыгы. Башкача айтканда, өзүнүн тажрыйбаларынын натыйжасында электромагниттик толкундарды алып, алардын узундуктарын өлчөп жана жыштыгы вибратордун термелүү жыштыгына барабар болгондуктан, жыштык жана толкун узундугу аркылуу алган электромагниттик толкундардын ылдамдыгын тапкан мезгилде жарыктын вакуумдагы таралуу ылдамдыгына жакын болгон маанилерди алган. Экинчи, электр жана магнит талаасынын энергиясын зымсыз берүүгө болот. Бул тажрыйбалар бүткөндөн кийин Герцтин өтө тез электр термелүүлөрү тууралуу жана абадагы электродинамикалык толкундар жана алардын чагылышы тууралуу деген орчундуу иштери басылып чыккан. Орус окумуштуусу Александр Степанович Попов электромагниттик толкундарды кабыл алуунун ишенимдүү жана сезгич жолун тапкан. Ал контур аркылуу түзүлүүчү электромагниттик нурдануунун кубаттуулугун чоңойтуунун эффективдүү ыкмасын тапкан. Жабык термелүү контурун өзгөрүүсүз калтырып, индуктивдүү катушканын бир учун жерге туташтырган. Ал эми экинчи учун вертикаль орнотуп, жогорку учу ачык бойдон турган зымды булаган. Бул түзүмдүн жардамы менен интенсивдүүлүгү чоң болгон электромагниттик нурдануулар алынган. Вертикаль абалда турган зымды антенна деп атаган. Мындай антеннасы бар термелүү контуру ачык термелүү контуру болуп саналат. Ошондой эле антеннанын жардамы менен дирилдеткичтин нурдантуу кубаттуулугун жана резонатордун сезгичтигин бир нече эсе жогорулатууга жетишкен. Морзенин телеграфтык алиппесин колдонуу менен сөздөрдү аралыкка берип жана кабыл алууга жетишкен. Андан кийин бул сигналдарды телефондо кабыл алып, угууга болоорун көрсөткөн. Байланыштын мындай жолу радиотелеграмма берүү деп аталат. Ал өзүнүн биринчи радио кабыл алгычын түзгөн. 1895 жылы 7 майда Орус физика-химия кеңешмесинде Попов өзүнүн приборунун иштешин демонстрациялап көрсөткөн. Бул иш жүзүндө дүйнөдөгү биринчи радио кабыл алгыч эле.
Радио кабыл алгыч биринчи жолу зымсыз берилген телеграмманы кабыл алган. Ушул күн радионун күнү болуп белгиленип келе жатат. Адегенде Попов 250 метр аралыкка радио телеграмманы зымсыз берүүнү ишке ашырган. Өзүнүн радио кабыл алгычын андан ары өркүндөтүүнүн натыйжасында ал 1 жылдан кийин бул аралыкты 600 метрге жеткирген. Андан кийинки жылдары 11 километрге жана 45 километрге чейин зымсыз кабыл алууну ишке ашырган. Александр Степанович Поповдун ачылыштарынын мааниси өтө чоң. Азыркы мезгилде радио байланыштары биздин турмушубузда өтө чоң ролду ойнойт. Сабакты жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктоодо мен төмөнкү суроолорду берем. Максвеллдин постулаттарынын мааниси эмнеде? Электромагниттик толкундар качан пайда болот? Туюк жана ачык термелүү контурларынын айырмачылыктары эмнеде? Герцтин тажрыйбаларынан алынган тыянактар кайсылар? Попов түзгөн ачык термелүү контурунун артыкчылыгы эмнеде? Радио кабыл алгычтын түзүлүшү кандай мааниге ээ? Бул суроолорго жооп берүү менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ошондой эле радио байланыштын биздин жашообуздагы ролунун чоң экендигине өзүбүз күбө болуп жатабыз. Радио байланыштын түрлөрү: радиолокация, радиотелефондук байланыш, радиотелеграфтык байланыш, радио берүүлөр, телевидение жана ошондой эле мен айтып кеткен сабактын башталышында берген маалымат интернет байланыштары бардыгы байланыштын түрлөрү электромагниттик толкундардын жардамы аркылуу иш жүзүнө ашырылат. Үйгө тапшырма: Герцтин жана Поповдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча презентация жасоо. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Ийгиликтерди каалайм.